керек, барышыбыз керек. Бирок баягы шалынын шылтоосу менен күрмөк суу ичет деген маселе болбосун деген гана чочулоо. Ар кандай жакшы ишти кичине жерден кыйшайтып алса боло берет. Болгондо да ошого үйрөнүп калганбыз, көнүп калганбыз. Мына ошол 352 миллион сомдун Руслан мырза тагдырын карап көрсөңөр, бул өтө чоң каражат, бул өтө чоң сумма. Ансыз деле кээде биз катуу эле айтып атабыз, баягы кеңешчилерге бөлүнгөн акча аябай очоюп кетип баратат, чоңоюп кетип баратат. Жана бекер сураган жок да, кантип кеңешчиликке кызматка кирсе болот деген, ал жака киргизбейсиңер да силер, туурабы? Жакшысы жеңилирээк министр болуп алыш жеңилирээк да, ал андай долбоорлорго кеңешчи болгонго караганда, туурабы? Урматтуу Адакан Кимсанбаевич, кеңешчи өзүңүз консультант болуп, бул эки түрү бар, билесиз, эл аралык анан биздикилер. Ошондо мисалы бизде адистер жок болсо, анда эл аралык алабыз. Эгерде бизде болсо, биз өзүбүздөн эле консультанттарды тандап алат. Биз өткөндө Билим берүү министрлигинин эксперттерин көрдүк да. Биз көрдүк. Айланайын, аман эсен, ассаламу алейкум. Аман эсен. Бирок көптөгөн жылдардан бою бизде эксперт болуп келатат дейт да. Мага караганда айылдагы 10 жылдык мектептин мугалимдерин коюп койсоң көбүрөөк эксперт жасап берет, анализ жасап берет, практиктер. Талашкандан пайда жок, урматтуу коллегалар. Эгерде биздин колубуздан келе турган болсо, азыр ким жооп берди мага? Мэрдин орун басары жооп берди. Ушул 352 миллионун тагдырын кайра так жазып көрсөтүп койсок болот деп. Депутаттардан ушундай суроо пайда болот деп силер алдын ала билишиңер керек эле да. Сүйлөшүп отуруп, талашып отуруп, баары колдоого ээ болобуз. Колдообуз карга жок. Муна керек. Шаарды тазалаш керек. Түтүндөрдөн жыйнаш керек. Солярка менен жүргөн бүтүндөй бардык керекпи чоң КАМАЗдарды деле киргизбей коюш керек. Өнүккөн өлкөлөрдө ушундай. Кайсы бир саатка чейин жанагы чоң түтүн чыгарган машиналарды борборлоруна, көчөлөрүнө киргизбейт. Ушундай шарттарга барышыбыз керек, чечкиндүү болушубуз керек. Колдошубуз керек, бирок келишимди түзгөндө бираз шартын карап коюшуңуздар керек да. Колдойт экен деп эле келе бербеш керек. Рахмат. Рахмат. Дагы суроолор барбы? Шалыбек Карабекович сөзгө берилет. Рахмат Чыңгыз Азаматович. Мына жерде стоимость замен батареи $58.000 дейт. Туура эле ушул? $58.000 батареяны алмаштырыш. $58.000 bir батареяны алмаштырат экенсиздер, туурабы? Жооп бересизби? Азыр мэриянын өкүлдөрү жооп берет. Мен Свердлов округунан депутат болгондон кийин, урматтуу төрага Чыңгыз Азаматович, мына ишти кайдыгер караганга мен акым жок да. Свердлов округунда мына бер жагы 30 жыл деп атасыздар, 30 жылдан бери ушундай кредиттер алып атат. Эч бир көчөдө, эч бир жерде мындай жүрөк сүйүнө турган өзгөрүү болуптур да. Мына транспорт тармагынын жетекчиси, сиз жооп берип коюңузчу. Эмне үчүн Красный строительде транспорт каттамдары жок бүгүнкү күндө? Элдер, жашоочулар эмне үчүн кыйналып атат? Эмнеге ал жака көңүл бурбайсыз? Шалыбек Карабекович. Баягы жанагы астыда айтып кеттиңиз, мен 4 жыйын өткөрдүм эле, бир да жолу келген жок деп. Бир ооз бир жардамчыларыңыз телефон чалып койсо эле, сразу барганга даярмын мен. Красный строитель боюнча телефон чалып эмес, биз атайын каттар менен жөнөтүп атабыз. Кат Тиешелүү мэриянын службалары келсин деп. Бишкек асфальт сервис өзү келбей главный инженерин жөнөтүп атат. Бир ана Попиков Олег Владимирович барды. Бүт службаларыңар отделдердин башчыларын жөнөтүп атат, өздөрү келбей. Жеринен барып көрсөңөр түшүнөсүңөр да анан проблемаларды. Ошо Красный строитель айтып бериңиз, эмнеге барбай жатат? Же ал жердеги Красный строитель, Ак Бата, Ак Тилек, бул конуштар мэрияга карабайбы? Бул өгөй конуштар болуп калган булар. Эмне үчүн ал жака көңүл бурбайсыңар? Карайт. Бүгүнкү күндө коомдук транспорттун жетишпестиги Бишкекте мындай аябай курч маселе. Жетишпестик деп ал жака транспорт койбой койсоңуз боло береби?
4-cü avтобус 3 жыл мурун Туура айтасыз. токтогон экен. Баягы автобусный парктын мына 476 автобусубуз бар мэрияда. 4'tü кайра коюп бере аласызбы? Шайлок Карабекович, уруксат болсо оюмду бүтүрүп алсам болобу? 4'tü коюп бересизби кайра? Коюп беребиз, жакын арада ошо каралып атат. Мен 10 күн мурун барып, ошол жерде активисттер менен жолугуп кеттим. Жакын арада чечемде убада берип кеткен, уккан болсоңуз керек. Чында абал оор билесиз. Айрыкча кышында ал жердегилер кандай кыйналып атканын. Ошону чечип койсоңуз кыш келгичейин сизден. Жарайт. Урматтуу кесиптештер, дару суроолор барбы? Анда эгер башка суроолор жок болсо, мен дагы бир нече суроолорду бергим келет. Урматтуу баяндамачы, сиз азыр пайыз жагынан айтып кеттиңиз. Жеңилдетилген мөөнөт ичинде 1% биз төлөйбүз. Ошол мөөнөттөн кийин биз 1,5% төлөйбүз. Айырмасы канча болот акча жагынан? Бизге айтып коюңуз, жалпы сумманы. 1% канча болот ушул 8 жыл ичинде, андан кийин? Жок, айырмасы деле болбойт, бирок акчаны чындыгында Эгер болбосо, анда кандай айырмасы жеңилдетилген? Жок, мен ошону аягына чейин. Жок, айырмасы акча жагынан бирде, бирок булар 24-жылдан баштап 1,5%-тан төлөнөт да. Жок, пайыз жагынан түшүнүктүү. Сумма менен айтып койсоңузчу. Канча сумма так төлөнөт? 1% төлөп атканда 1,5%. Чыңгыз Азаматович, бул боюнча 1%-ты мисалы биз азыр төлөйбүз, же мисалы 8 жылдан кийин 1,5%-тан төлөйбүз. Мисалы 1,5%-тан биз жылына жылда 2 жолу төлөйбүз, 580 миңден, ошондо жылына 1 миллион 80 болуп калат да, 1 миллион 80. Эгерде биз пайызын 1,5%-тан төлөсөк, мисалы биздин 8 жылда жылына биз 125, 300 миң доллар төлөйбүз. 1,5 дейсиз, 1,5 8 жыл ичинде. 8 жыл бул жеңилдетилген. Жок, жеңилдетилген мезгилде биз тока пайызын эле төлөйбүз. Пайыз. Жеңилдетилген мезгилде пайызын төлөйбүз. Негизги суммасын төлөйбүз. 8 жыл өткөндөн кийин ошол пайыз канча болот? Ошондо пайызы жылына биз 300 миң доллар төлөйбүз. 8 жылда. 8 жыл ичинде канча болот? 8 жыл 300 миңден. Андан кийин биз 300 миң? 300 миң. 127 мисалы мына 1 жылда 2 жолу төлөйбүз. Ошондо 2 жолу биринчи 125 миң төлөйбүз. Айырмасы анда 3 эсе болот, да? Жеңилдетилген мөөнөт ичинде 300 миң биз төлөйбүз, калган мөөнөт ичинде биз 1 миллион 80 миң төлөйбүз. Ошондайбы? Туура, бул негизги сумма. Макул. Кийинки суроо. Бүгүнкү күнү троллейбустар кимдин балансында турат? БТУдабы? Электробустар ушул эле баланска силер коесуңар, туурабы? Бүгүнкү күнү силер ушул БТУнун бюджети канча? Саламатсыздар, урматтуу Чыңгыз Азаматович, урматтуу депутаттар. Азыркы күндө бизде 2021 жылы жалпы 235 миллион сом акча чогулттук да. Канча? 235 миллион сом. Субсидия менен и доход с линии. Ошол электробустар пайда болгондон кийин канча бюджет көбөйтөт? Бюджетти биз эсептеп чыктык. Жалпы заработный фонд, запчастка баарын эсептеп чыкканда 1 жылда 65 миллион сом прибыль менен чыксак болот экен да. Эмне үчүн долбоордун алкагында силер 5-пункт катары кирип койдуңар? Долбоорду башкаруу, еще дагы кошумча 500 миң долларды силер билип атасыңар. БТУга. БТУ бүгүнкү күнү и так иштеп атат, туурабы? Аларга айлыгы бар, бюджети бар. Силер кошумча 500 миң долларды алып атасыңар. Эмнеге? Ал ушундай реализацияга деп коюп атат. Бул мындай да, Чыңгыз Азаматович, мына 2018 жылдагы 7 миллион 900 ЭБРР тараптан акча каржыланган да. Ал жерде 7 миллион 900дөн где-то 1 миллион акча экономия болгон. Ошо экономия болгон эсебинен 5 троллейбус сатып алган 166 миң евродан. Силер дагы кошумча кызматкерлерди аласыңар. Ошондой болот атабы? Канча киши пайда болот? Жалпы консультанттарга деп булар 23. Жок, консультант бул өзүнчө башка бөлөк 3 миллион доллар силер бөлүп атасыңар. Бул жагынан эме дагы суроо болот. Управление проектом, долбоорду башкаруу боюнча канча киши пайда болот? БТУда 4-төн 6-га чейин алабыз го.
Кайсы менен өткө? Канча жылга? 21-ден 24-кө чейин аягы деп берип атат. Ушул суммага анан кийин кетишет. Анан кетишет. Макул. Консультанттарга 3 миллион доллар. Негизи кимдер болот? Эл аралык консультанттарбы же жергиликтүү? Эл аралык. Канча киши болот? 23 деп Эмне үчүн ушундай кымбат турат? 3 миллион. Ал жерде багы Чыңгыз Азаматович, бул мына электробустар электрический спецификацияда буга чейин мындай долбоор болгон эмес да. Бардыгы сырттан азыр ошол Германиядан, Англиядан келип, ай сайын келип, азыр бизге консультация жүргүзүп жатат. Ал консультанттарчы мындай долбоор болгон эмес да. Бир троллейбус канча турат? Бир троллейбус низкопольныйлар 2018 жылы 168 2000 канчанчы жылы? 2018. 18. 168.878 евродан сатып алынган экен. 168.837 евро. Электробус канча турат? Электробус азыр ошо сметага 120 не менее 120 электробус деп чакканда 300дөн 350гө чейин. Ал жерде дагы экономия болот, сөзсүз экономия болот. 2 эсе кымбатыраак турабы? 2 эсе кымбатыраак. Вот силер биякта бюджетте жазып койдуңар. Капитальный расходы на автобус. Автобуска карата капиталдык чыгышылар. Бул эмне деген? Бул автобустарды сатып алуу? Ушундайбы? 150 миң жазып турат. Биякта троллейбустар 150 миң турат. Ушул тез от алуучу айып 250 турат. И жай от алуучу айып 100 миң турат. Бул троллейбустар жана ушул жерде автономный ходуна карап, азыр ушу 168 миң евроға сатып алгандар не менее 5 километр автономный ход менен жүрө алат. Анда там уже 250 миңге 20 километр. Анда ушул электробустун баасы. Электробус 350 километрге чейин. Түшүнүктүү. Бир зарядка менен. Троллейбустар менен эмне кыласыңар? Бүгүнкү күнү иштеп. Троллейбустарды иштетебиз, эксплуатация кылабыз, оңдоп түздөп. Азыр күндө 183 троллейбус бар балансызда. 183. Анда ушул троллейбусный линиялар баарына калат турабы, силер калтырасыңар. Чыңгыз Азаматович, эч кандай өзгөрүүлөр болбойт турабы. Тарыхка кайталанып кете турган болсок, 90-жылга чейин гаражда 265 троллейбус эксплуатация болгон. 265. Азыр күндө бизде 210 километр мамылчалар тартылган. Ошону азыр биз дагы 100 троллейбус алып туруп толук кызматка салсак болот да, шаарды багы жүргүнчүлөр ташканчы. Бул жерде дагы багы 100 троллейбус деп жогоруда айтып кеттик го. Ал долбоордо ишке ашырсак. Силердин стратегияңар боюнча биз негизи электробустарга же троллейбустарга басым кылабыз. Демек, бир нече жылдан кийин, бир топ жылдан кийин биз троллейбустардан биз баш тартабыз турабы, четке калып. Ушундайбы? Стратегия боюнча. Чыңгыз Азаматович. Же калтырабызбы? Алматыда азыр күндө болгон троллейбусный линиялар, деполорду полностью капитальный ремонттон өткөзүп, где-то бир 700 миллион доллардын тегерегинде даже көчөдө турган эски опоралардан бери снасти этип, полностью троллейбусный линиялар тартып атат, башынан капитальный ремонт кылыпчы Алматыда. Россияда дагы ушундай болду. Калтырып атат. Бул негизи экономичный транспорт. Эмне үчүн биз троллейбустардан таза экологический транспорт кылсак болот эле, экинчи этап менен. Жок, 2 эсе арзаныраак. Инфратүзүм бизде бар. Эмне үчүн биз ушул троллейбустерге көбүрөөк мындай конт коюп, басым кылбайбыз? Чыңгыз Азаматович, жалпысынан мондай троллейбустардан баш тартуу деген саясат жок бүгүнкү күндө. Наоборот, өнүктүрөлү деп атабыз. Анткени бул астыда айтылып кеткендей самый экологический вид транспорта. Азыркы болгон жана зымдардын уламаларына жараша ошо 180 троллейбусубуз бар. Ошого эле жетет да. Азыр дагы троллейбус алсак, дагы зымдарын улаштырып, көбөйткөнгө аракет кылабыз буюрса. Ушул зарядка бериш үчүн жабдыктарга силер канча акчаны төлөйсүңөр, сарптайсыңар? Инфратүзүм түзүш үчүн. Зарядный устройстволор. Ал жана станциялар. Электробустарда 43 миллиондун ичинде каралган ал. Канча? 43 миллиондун ичинде ошол жана автобус и зарядный устройстволор каралган. Ал жана тендердин, конкурстун жыйынтыгы көргөзөт да, канчадан алынат. Анан кийин биякта силердин маалыматыңар ичинде бир кызыктуу маалымат турат. ЯЭП эксплуатациялоо электр энергиясы керектүүнү орточо алганда бир күндө
14 мегаватт кетет, турабы? Турабы? Биякта жазып турат. Эгер биз көбөйтсөк 30 күнгө, 1 айга, бул 420 мегаватт чыгат. Турабы? 1 жылда 5000 мегаватт болот. Биз мисалы бүгүнкү күнү биздин энерго холдингибиз, энергетика министрлигибиз майнингке карата азыр бүт жерде эме түү салынып атат. Ушул майнингке 10 мегаватт кетет, 20 мегаватт, 50 мегаватт кетип атат. Алар буну болбойт деп айтышат, бирок биякта потреблениясы 5000 мегаватт болот. Ушул электроэнергия жагынан силер кайсы жерден аласыңар? Кошумча. Чыңгыз Азаматович, bizde hazır күндө баланста 19 подстанциябыз бар, 46 000 мегаватт мощности менен. Аны биз льготный тариф менен сатып алабыз, Севил Электро менен, Шолтени менен ишканаларданчы. Льготный тариф менен. Льготный канча болот? Жылына 31 миллион тегерегинде иштетебиз. Энергетика министрлиги эмне дейт? 1 сом 80. Камсыздайбы? 1 сом 88 тысяч с учетом налогов. Ушул электроэнергетика менен камсыздалабы? Ооба, бизде жылдын башында заявка кепилдикти кылабыз. берип атасыңарбы? Ооба. Дедет. Троллейбус 1 километрине 2,5 сом жагат да. Чыңгыз Азаматович, электробустар 1 сом 10 тыйын жагат экен. Почти 2 эсе аз да. Зарядка бергенден кийин 2 эсе аз экономия болот. Азыр мына жылына 31 миллион кеткен болсо, 15 миллион тегерегинде ушундай акча сартап калабыз да, электроэнергиянын өзүнө эле ал жерде бизге Негизи экономия болот. Менин түшүнүгүм боюнча биздин депутаттарыбыз, ушул комитет мүчөлөрү көпчүлүгү алар колдоп атат, бирок баарыбыз үнүмдүүлүк жана натыйжалуулук жагынан айтып атабыз. Ушул жагынан сөзсүз түрдө сиздер консультанттарга 3 миллион доллар бөлүнө турган бул өтө көп. Мен жеке түрүндө ойлоп атам. Анан кийин строительный работы биякта 8 миллион 800 миң доллар кете турган. Кийин троллейбустерге салыштырып атканда силер өзүңөр азыр тастыктап атасыңар. Бизде инфратүзүм бар, 2 эсе арзаныраак, буну колдонсо болот. Башка мамлекеттерде ушундай эле стратегиясы. Ошон үчүн бул жагынан силер карап көрсөңүздөр жакшы болот эле. Жана акыркы суроо, тендер кандай өткөрөсүңөр? Бизде стандарттар жок. Ким катышат? Жергиликтүү биздин өндүрүүчүлөр алар катышабы? Алардын баасы канча? Кайсы мамлекеттерден ушул автобустарды, электроавтобустарды силер алып келин деп атасыздар? Чыңгыз Азаматович, бул тендер боюнча АБР толук өзү өткөзөт. Ал жерде консультанттар бар. 2 этап менен өтөт, 2 конверт менен. Биринчиси тех задание, экинчиси финансовый предложение. Азыр күндө тех заданиясын карап атабыз. Ошол тех заданиясын карагандан кийин анан финансовый предложениясын карап туруп, анан жыйынтык чыгарат. Биздин жарандарыбыз карап атат, силер мен жакшы билесиздер. Бүт баары мындай ачык акын болуш керек. Ушул тендерди өткөрүп атканда силер бүт баары мындай ачык акын аларга жеткирип коюшуңар керек. Кандай өтүү, эмне үчүн ушул компаниялар катышып атат, эмне үчүн алардын продукциясы силер тандадыңар. Бул жагынан сөзсүз түрдө мындай элге максимал түрдө маалымат таратышыңар керек. Урматтуу кесиптештер, башка суроолор жок болсо, келиңиз Балбасарлык. Урматтуу депутаттар, көп деле келбейм, айда жырда бергилет экенмин. Ошо мага кичине дагы убакыт бөлүп койсоңуздар. Мен күйүп жанганым ушул проектти баштаганбызды ошон үчүн. Мына монорель системасы боюнча да мурун айтсам, көбү мындай мамлекеттик деңгээлде дагы эле түшүнбөй атат да. Бишкектин ортосун өткөн 2 ташынакай кичинекей дарыябыз бар. Аламүйдүн, Аларча. Экөө 19, бирөө 17 километр. Экөө даяр инфраструктура. Ошол үстүнө монорель системасын койсо, мисалы, Бишкектеги дагы автобусту алып кереги жок, троллейбус, электробусту алып кереги жок. Мына Бишкекке 2000ге жакын автобус керек. Среднем алганда эле 100 000 доллардан эсептеп көргүлө, канча акча кетет. Ошол системага эле, ошол монорель системасын курса, ошол эле акчага келет. Монорель системасын Аламидин Речка Аларча менен Кылдый жакка чейин түшүрүп барып, аны дагы колум менен көргөзбөй эле коюн, дагы бирдеме жазып ийбесин. Анан тиги БЧКга кошуп койсо, Круговой болуп, өзү эле шаардын ичинин баарын
ошол система менен ташыса болот. Жана айтып аткан сокулуктан кирген машинелерди ошол бир линия кылып сокулук жака, бир линия кылып туруп кант жака чыгарып койсо, тыштан келген машинени да ошол жака коюп келсе, ошол жанакы экологически чистый шаарды да экология жактан коргомокпуз. Ушуну да бир өкмөткө сунуш бир карап көрсөңүздөр, ГЧПнын негизинде бир проект жасаш керек. Колдон келсе, азыр электроавтобустар алатат. Газовый автобустар да алыш керек, баары бир шаарга жетпейт. Ошондуктан урматтуу депутаттар, дагы бир ойлонуп карап көрсөңүздөр чечимиңиздерди. Биз түшүнөбүз, баарын билебиз. Анан карыз алмайынча мында көп жылдык карыз айла жок болуп атат да, башка айлабыз кетип атпайбы? Эми биз деле депутаттар ойлоп атпайбызбы? Немеси көп болбосо экен, кээ бирөөнү айтып атабыз, эми пайызы көп болбосо экен. Тияк биягын эми карай турган жер болсо, ала турган жер болсо алып туруп депутаттар да угуп койсоңуздар, рахмат. Рахмат. Суроолор жокпу? Шадыл Карбеевич, добушка. Чыңгыз Азаматович, Балбак Зарылкович, айласы жок болуп атат деп колдой берейлиби эми? Мындай да айласы жок деп эле кымбат мыначы. Башка өлкөлөргө бара турган изденген жаш, билимдүү, современный мындай подходторду кылышыбыз керек да. Эми азыр мында олчойго кредиттерди алып бөлүштүрүп отуруп элейли. Азыр буну келет дагы самолеттен түшкүчө бөлүп алат буларчы. Самолеттен түшкүчө бөлүп алат. Шунча талкаланган системаны азыр оңдой албай атсаң дагы кредит алып атасың. Андан көрө жолдорду чоңойтойлу. Азыркы иштеп аткан троллейбустарды өз ордуна киргизели, жакшы линияларды ачайлы. Мына мосттор, мына кече БЧК канал боюнча кирип бюджеттен 500 метр бетондогонго бөлдүрдү. Корейстер келип 100 метрди грант менен оңдоп беребиз деп атат. Сүйлөсө болот экен го. Мына Сауд Арабия мамлекетинин кече парламенти келди, алар менен сүйлөссөңүздөр болот. Чоң бизге гранттар келип атат, же болбосо биздин инвесторлор келип атат. Эми мэр деген, министр деген эмне үчүн отурат? Мына службаны ар ай сайын алмаштыра берет экенсиңер жетекчилерин. Ошон үчүн айласыз болуп атат эмес, айланы табышыбыз керек. Бизге Кудайым ошол жерге элдин жүгүн көтөр деп мэр кылып, министр кылып, жетекчи кылып жөнөттү. Ошол жүктү көтөрүш керек, мына сүткөрлүккө батып отура бербестен. Менин сунушум, урматтуу Чыңгыз Азаматович, муну кайра кайтарып, баягы 4 миллион алып аткан консультанттарыныкын, анан берги 7 миллионду бир башкача кылып түзүп, арзан 0,5, 0,75 сыяктуулар менен кириш керек деп ойлойм. Бишкек борбор шаарыбызды көтөргөнгө баарыбыз кызыктарбыз. Бардыгыбыз ошол шаар үчүн, борбор үчүн жүрөгүбүздү, жаныбызды бергенге даярбыз. Бирок мындай жол менен эмес. Мындай мамлекетке чыккынчылык кылуу менен, мамлекеттик карызга батырып, эртең 20 жылдан кийин төлөйсүң, каалайсың деген жол менен эмес. Борборду антип оңдош керек. Эртең бул убакыт келет. Мына $58,000 батареяны алмаштырганга коюп алышыптыр. Мындай проекттер менен иштеген жетекчилерди караш керек өзүнү кайрадан. Рахмат чоң. Шалбек Карбеевич, сунушуңузду азыр концепцияны биз карап атабыз. Экинчи окууга киргизилет. Сунушка жазуу түрүндө бизге киргизип койсоңуз, биз андан кийин добуш беребиз да, ушундай. Каршы эмеспи? Ушундай калалы. Бул биринчи окууда. Бул же добушка коеюнбу? Кандай? Добушка коеюнбу? Анда биздин кесиптешибиз Шайлыбек Карбековичтен келип түшкөн. Да. Жок, биякта же эме өзгөрүүлөр боюнча эме сөз болуп атат. Добушка коелу? Негизинен. Анда давайте, анда урматтуу кесиптештер. Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын, жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Добушка коем. Ким макул? Ким каршы? Сунуш эми кошумча келип түшкөн сунуш. Добушка коем. Сунуш катары өкмөткө жөнөтүлсүн, каралсын. Карап чыксын. Негизинде биз кабыл алдык. Эми кошумча сунуштар
сунуштар менен өкмөт каралсын, ушундай эме добушка коюлду. Процедураны кечиресиз. Негизи сунуш добуш бергенге чейин каралат да, регламент боюнча. Сиз азыр общий биз добушка койгондон кийин эми кайра сунушту койтасыз. Бул туура эмес болот. Айбек Жапарович, негиз катары. Туура эмес. Негиз катары биз эмес бир негиз катары биз. Негиз катары биз кабыл алдык. Эми сунуштар менен өкмөт каралсын, ушундай эме добушка коюм. Добуш берип койсуңуздар, ким макул? Туура эмес болот. Добушубуз. Анда Чыңгыз Азаматович, кээ бирки маселелерде бул негиз катары кабыл алынганга чейин сунуштар чыгып калат да, арка кайтарылсын, колдобойбуз деген, ал сунуштар өтпөй кала беле анда процедура боюнча. Биз буну негиз катары кабыл алганга чейин бардыгыбыз арка кайтарып бериш сунушу түшүп калышы мүмкүн да. Мен айтып атам, буну азыр бизди негиз катары илип алып туруп эртең бирден кабинетибизге кирип, бирден баарыбызды бурап, экинчи окууда кабыл алдырат да, үчүнчү окууда бизди кыргыз элин кредитке батырат. Ошон үчүн буну негиз катары деле кабыл албай кайтарып, мына Адакам Кинсанбаевич айткан урдалып аткан 4 миллионду сомго которгондо 300 миллионду. Бул кээ бирки шаарлардын 4 жылдык бюджети. Кээ бирки министрликтердин бюджетин булар алып келип туруп, консультант деп урдап келип атат. Мындай чындыкка абирге жата тургандай дагы долбоорлор болот да, ошолор менен иштейли деген маселе. Азыр эч ким күйгүзүп муну артыбыздан кууп келеткан жок. Бүгүн эле алып келип Бишкек шаарыны сакталды. Айбек Жапарович, процедураны боюнча. Негизи мындай да, бул долбоор келгенден кийин биз Шайлоо Карабекович сунуш бергенден кийин урматтуу төрага сиз ошону добушка коюшуңуз керек эле. Сиз добушка койбой туруп, азыр жалпы кабыл алып койдук. Эми ушуну жокко чыгарышыбыз керек, кайрадан Шайлоо Карабековичтин сунушун кол коюшубуз керек, анан кайрадан буну коюш керек. Регламент боюнча. Андай болбосо биздин азыркы чыгарганыбыз туура эмес болот. Алганыбыз туура эмес болду уже. Себеби Шайлоо Карабекович сунуш берип жатса, жалпысынан кабыл алайлы деп сиз алып койдуңуз. Туура эмес бул. Болбосо эмени регламентти окуп чыгыңыз, караңыз. Менин сунушум буну башкадан жокко чыгарууга добушка коесуз. Биз азыр колдогонубуз баарыбыз жокко чыгат. Андан кийин Шайлоо Карабековичтин кайрадан добушка коесуз. Ошондо биз регламент боюнча туура болот. Рахмат. Адакам Кинсанбаевич, сөзгө берилет. Процедура боюнча урматтуу кесиптештер, биринчи долбоор негиз катары коюлат. Негиз катары кабыл алынганы бул документ кабыл алынды деген түшүнүк эмес. Негиз. Эчен жылдан бери парламент иштеп келатса, ошончо жылдан бери регламент ушундай. Негиз катары добушка коюлду, кабыл алынды. Экинчиси, мына депутаттардан келип түшкөн сунуштарды добушка коет. Бирден коебу, негизинен 4 миллион доллардын тегерегинде маселе болуп атат. Негизги маселе ушул болуп атат. Экинчиден, бул жерден бир сунуш түштү. Эгерде мындан жеңил башка кредиттик багыттарды да карап чыгыңыздар деген сунуштар түшүп атат. Эгер мына ушул Рустам мырза депутаттар тарабынан айтылган сын пикирлерди биз кайрадан карап чыгып, мына ошол 4 миллион доллар боюнча башка позициялар 58 000 долларлык батареяны алмаштыруу боюнча маселелерди биз процедурный кылып карап чыгабыз десе, бул киши мен макулмун дейт, ошондон кийин бул киши добушка коет, ал кабыл алынат. Экинчи окууга ошону даярдап келет. Ушундай болот, эрежеси ушундай. Дагы сунуштар барбы? Дагы сунуштар барбы? Урматтуу кесиптештер. Жок болсо, анда тактоо иретинде айтып атам. Биз биякта силер менен, мен добушка койгонго чейин мен сиздер менен акылдаштым. Негиз катары кабыл алалы. Биз негиз катары кабыл алып, эми биз бекитип коюшубуз керек. Эми келип түшкөн сунуштар менен мен добушка коем. Биякта эч кандай биз регламентти биз бузган жокпуз. Келиңиз, президенттин өкүлү. Урматтуу депутаттар, урматтуу Чыңгыз Азаматович, биринчиден бул керектүү ратификация сиздерди колдоп коюңуздарга чакырам. Экинчиден, сиздер билесиздер, кол коюлган, парафирование болгон ратификация сиздерге алдыңыздарда кирип атат. Бунун ратификациянын келишимди шарттарын өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Ошон үчүн мен сиздерге ошону бир эске салып коеюн деп атам. Ошондуктан колдоп бериңиздерди суранам. Рахматчы. Енді процедура мындай да, президент өкүл айтып жатат.
Азыр биз берген сунуштарды өзгөртө албайбыз деп атат. Анда колдоо таппайт. Азыр бүгүнөн коет эле. Бул негиз катары кабыл алынды. Биздин сунуштар кабыл алынды. Мына эч кандай өзгөртө албайбыз деп атат. Кабыл алынбаса бул бүттү. Колдонбойт. Урматтуу кесиптештер, баары айтты. Все, рахмат. Анда негиз катары келишимдин долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Эми келип түшкөн сунуштар менен ушул Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Айтылган сунуштары менен өкмөттүн министрлер кабинети эске алсын. Сунуштар келип келиңиз. Эгер мүмкүн болсо, туура көрсөңүздөр, кыргыз тилинде моундай болот да. Депутаттар, комитеттин мүчөлөрү тарабынан айтылган сунуш, сын пикирлерди кабыл алуу менен экинчи окууга даярдалсын. Бүттү, кыска. Сын пикирлер же сунуштар? Сунуштар да, сунуштардагы сын пикирлер да болду да, эки тең. Эгерде экинчи окууга ошол депутаттар тарабынан айтылган сын пикир, сунуштар кабыл алынбаган болсо, анда колдоого ээ болбойт. Бүттү. Сунуштары менен кабыл алынсын. Анда добушка коем, урматтуу кесиптештер. Добуш берип койсоңуздар. Ким макул? 1, 2, 5, 6, 7. 7, 8. 8. Жо, 5, 7. Ким макул? Ким каршы? Сунуштар менен кабыл алынды, урматтуу кесиптештер. Урматтуу баяндамачы, сөз сизге чоң рахмат. Кийинки суроого өтөлү. Урматтуу каржы министринин орун басары, урматтуу Татиков мырза. Руслан мырза, азыр келип түшкөн сунуштарды силер карап чыгып, анан кийин бизге жооп беретинде берип коюңуздар. Жарайт. Болобу же болбойбу, макулбу? Урматтуу кесиптештер, 6 пункт боюнча баяндамачы барбы? Урматтуу президент. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, баяндамачы азыр башка комитетте болуп атат. 1-2 маселе жылдырып коюңуздар, суранабыз. Рахмат. Анда урматтуу кесиптештер, каршы эмес болсоңуздар, кийинки суроого өтөлү. Баяндамачы эгер жетишсе, үлгүрсө биз карайбыз ушул маселени. Үлгүрбөсө, анда биз кийинки жыйынга ушул маселени коебуз. 7 пункт мамлекеттик күзөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору. Биринчи окууга киргизилет. Демелгечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, баяндамачы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Шабданбеков Жумалбек Кумарович. Келиңиз, сөзгө берилет. Урматтуу депутаттар, мамлекеттик күзөт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору мамлекеттик күзөт органынын ишин жакшыртуу, анын Кыргыз Республикасынын конституцияга шайкеш келтирүү максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын мыйзамдары инвентаризация жүргүзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин 21-жылдын 8 февралдагы 26 указынын ишке ашыруу максатында иштелип чыккан. Алсак, мыйзам долбоору жалпысы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук камсыз кылуучу улуттук коопсуздук жөнүндө, контур чалгындоо иши жөнүндө, тышкы чалгындоо иши жөнүндө жана терроризмге каршы аракеттүү жөнүндө мыйзамдардын башка долбоору менен чогуу иштелип жатат. Белгилей кетсек, ушул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин
администрациясы регламентине шайкеш келет жана мамлекеттик органдар менен макулдашуудан өткөн. Биринчи жолу министрлер кабинетинин регламенти күчүнө киргенге чейин, экинчиден уже күчүнө киргенден кийин. Долбоор боюнча сын пикир же сунуштар түшкөн эмес. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 22 беренесине ылайык бул мыйзам долбоору коомдук талкуудан өттү. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин расмий сайтында 21 жылдын 3 ноябрынан 4 декабрга чейин жана ченемдик улуттук актылардын долбоорлорун карап чыгууда бирдиктүү порталда көрсөтүлгөн. Мыйзам долбоор боюнча сын пикир жана сунуштар түшкөн эмес. Жогорку көрсөтүлгөн мамлекеттик күзөт жөнүндө Кыргыз Республиканын мыйзам долбоорун колдоп бериңиздерге суранам. Рахмат. Рахмат. Урматтуу кесиптештер. Суроолор барбы? Барбы? Анда биринчи сөз суроо берүүчү үчүн Адахан Кисанбаевичке берилет. Рахмат. Азыр баяндамачы айтты, эч кандай сунуш келип түшкөн жок дегендей кылып. Сунуштар биздин жогорку кеңештин эксперттик топторунун берген сунуштарын караса, ал жерде сунуштар бар, сын пикирлер бар. Ал жерде сиз айтсаңыз, 6-чы президент болуп атат, 6-чы президент 6-чы жолу өзгөртүү киргизип атат. Ар бир келген президент ушул мыйзамга өзгөртүү киргизип олтуруп келатат. 97 жылы биринчи кабыл алынган бул мыйзам 97 жылдан 29 декабрынан баштап бүгүнкү күнгө чейин 6 жолу өзгөрүүгө дуушар болуп атат. Туура. Сиз олуттуу деген 3 позицияны көрсөтсөңүз да. Мына соңку мыйзам кабыл алынган бул 2011 жылы 2 декабрында, 29 ноябрында кабыл алынган 226 номер менен. Мына ошол соңку кабыл алынган мыйзамды принципиалдуу эмнелер өзгөрдү? Азыр жаңы конституция кабыл албадыкпы? Бул конституцияга тиешеси жок. Ошонун негизинен соңку мындай принципиалдык эмени айтканда биз азыркы долбоорго Конституционный соттун төрагасын күзөткө алганын киргизип атабыз. Экинчиден, көп статьяларды мурунку закондо 27 статья болчу. Азыр биз азайтып 23-кө эметебиз. Анткени башка закондар уже кабыл алынбады. Улуттук коопсуздук органдар боюнча, контрразведывательный, разведывательный деятельность, антитерроризм деген кабыл алынып, ошолго биз көп немелерди, значит, оперативно-розыскной деятельность бүтө элек. Ошого көп статьяларды биз ошо тияка соответствие кылып атабыз да. Ал лишний жазылган көп сөздөр бар болчу. Биз азыр тактап чакан кылып атабыз өзүбүздүн мыйзамды. Чаканлардан анан көп определенияларды тактап атабыз да. Экидей кылып, мүнөздөй кылып трактовка кылбагандай кылып. Ошонун негизинде. Урматтуу кесиптештер, бул өзү консервативдүү кызмат. 2011 жылдын ичинде эле 4 өзгөртүү киргизилди. Сизге ушундай бир кызыкчылык, мындай бир ар бир келген кишинин кызыкчылыгына жараша өзгөртүү пайда болуп аткан жокпу ушул мыйзамга? Анан мен текст боюнча кетем. Азыр концепциясы боюнча сурап атам. Макул, жооп жок. 6-чы берененин 3-чү пунктун караңызчы. Кыргыз Республикасынын президенти ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырып жаткан мезгилге анын үй бүлө мүчөлөрүнө, жубайына, жашы жетелек балдарына. Жашы жетелек балдары канча? Азыркы президентти? Мыйзамда жазылып турат да, жашы жетелек балдарына. 18 жашка чейин. Ошон жазылбайбы бул жашы жетелек деген? Жашы канчага жетиш керек? 18 жашка чейин. Ушинтип жазса болбойбу ушул жерге? Макул жазып коебуз. Жашы жетелек дегенди ар кандай түшүнсө болот да. 7 жашка чыгыш керекпи, 9га чыгыш керекпи? Мыйзамда так көрсөтүлүүсү шарт деп атканым. Экинчиси. 11-чи беренени караңыз. 3-чү пунктунда макулдугун берген адамдар менен кызматташууну, мындайча айтканда, сексоттор да,
ошолорбу? Туура. Сексоттор эми жарандар өзүнүн добровольный катарында Завербованный. А? Завербованный. Антты айтсак деле болот. Мына ушунду айтыш керек да. Мына макулдугун берген адамдар менен кызматташуу мамилелерин купуя негизде белгилөөгө дейт да. Бул деген ошол сексоттор деп коет. Мына ушулар менен мындай бир мыйзам жакшы. Бирок мыйзамды кандай пайдаланабыз? Бизде жаман нерсе жок, баары жакшы. Конституциябыз керемет. Окуган киши ыйлап жиберет бактылуулуктан. Бирок пайдалануусу кандай? Мына ушундай жерлерге бираз сиз тажрыйбалуу инсансыз, 9-бөлүмдүн жетекчиси экенсиз, 9-башкарманын, Ооба. бүтүн узун кулак, көрөгөч көз силердин кызматыңарда да. Мына ушул башка мамлекеттерде ушундай бар, мындай жазуулар, мыйзамга жазып койгон учуру барбы? Бар. Если биз Российской Федерацияны алсак, именно мына функциясы аякта наоборот более расширенный. Мен функцияны айткан жокмун. Формулировканы айтып атам. Ал кандай формулируется? Мисалы, Российская Федерация, ФСО кандай формулирует? Тоже на добровольной основе оказывают содействие, на конфиденциальной, гласной, негласной деп аякта деле ошентип. Мыйзамда Мыйзамда. көрсөтүлгөн. Ооба, көрсөтүлгөн. Туура. Как их называют? Ал уже закон ОРДМ кетет да аякта. Ал аякта кантип айтылат билбейм, бизде ар кандай айтсак болот. Негласные помощники, добровольные помощники деле айтсак болот. Ал уже ОРдун негизинде болот да, и жана об органах национальной безопасности мыйзам негизинде болот. Азыр Жумгалбек Умарович, мындай да, ОРдны азыр өзүңүз билесиз, баштаканча биз экөөбүз көп жылдан бери таанышпыз. Экөөбүз тең мамлекетчилбиз, түшүнөбүз. ОРды башта канча уюмда бар эле, мамлекеттик уюмдарда? Мындан бери 20 жыл башта. Айтсаңыз, канча өлкөдө, канча уюмда бар эле? Силовой структура, правоохранительный органдарда бар. Ошону эсептегенибизде. МВД да, ГКНБ да, Финполиция да. Финполиция кийин кошулду. Да. ГУИН да. ГУИН да кийин кошулду. Мына көрдүңүзбү? 3 эле структурада бар эле. Азыр канчада? Азыр чек ара кызматында бар, азыр бажы кызматында бар, азыр айлана ким жакшыраак мамиле кылып кирип чыкса эле ошо ОРдга укук алып чыгып атат да. Чек ара кызматта мурунда болгон, өзүнүн карашы. Чек ара кызматы в рамках ГКМ болгон. Болгон. В рамках ГКМ. Экөөбүздүн көз алдыбызда өттү да ушул тарыхтардын баары өзгөрөсү. Башта 2 эле мамлекеттик уюмда болсо, азыр иттин улуу байгарасына чейин берип бүттү да ОРдун. Туурабы? Ошону менен кадыр кетти да. Мен эмнеден коркуп атам мен? Караңыз. Мына ушул 8-берененин 15-пунктун карасаңыз, мамлекеттик бийлик органдарынан дейт, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан жана менчигинин түрүнө карабастан уюмдардан зарыл болгон маалыматты акысыз алууга деген өтө коркунучтуу жери ушул да. Менчигинин түрүнө карабастан зарыл болгон маалыматтарды алуу. Бирөө мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн алат маалыматты, бирөө жеке өзүнүн кудасынын, жээнинин, тайкесинин кызыкчылыгы үчүн да маалымат жыйнайт бизде. Жыйнайт маалымат. Баарыбыз бир элден, бир жерденбиз, билебиз. Мына ушуну сиз дасыккан кызматкер катарында кантип ушуну залалдаштырса болот да мындай бир. Алхан Кисебаевич, биз СГО болсо уже 30 жыл болду, биз быйыл 30 жыл болот. Биз только маалымат алганда интересах обеспечения безопасности объектовду алабыз. Башка случайларда бир да жолу алган эмеспиз. Бир дагы жаран же бир дагы организация биз жалоба деп келелек ушул моментке чейин. Мен муну эмне үчүн сурап атам? Жетекчиликтерден мындай бир маалыматтар болуп атат да. Айылда жүргөн пенсионерлерден бери тыңшап аткандарын. Ошону улам айтып атам да сиздерге. 19-беренесин, 19-пунктун карап көрүңүз. Кайсы берене? Азыркы эле 8. Тейлөө боюнча иштерге карата жеке жана юридикалык жактарды жана алардын уруксатын текшерүүгө. Караңызчы. Биз баягы Иван Грозныйдын
ушунда опичнина болгондо, билесиз да, тарыхтан, Мына ушул жеке турмушка кийлигишип кеткен жактарын бир аз абайлаш керек да. Этият болуш керек да. Бул конституцияга каршы да. Мен маселе жок, мен мамлекетчилмин. Сырттан конок келеби, мамлекет жетекчиси келеби, Кыргызстандын ичинде жүргөн болобу, бекем коопсуздугун кармалышы керек. Бирок ошол чапандын астында момундай беренелер кирип кетип баратат да, пункттар. Бул өтө кооптуу да. Бул пункттар мурун эле бар болчу. Биз муну жаңы киргизген жокпуз муну. Бул мурунку азыркы действующий закондо да бар. Туура. Бирок бизде 11-жылдан кийин кирди да булар. Биз айтып атпайбызбы, экөөбүз бир эле учурда мамлекеттик кызматтарда жүрөбүз да. 11-жылда бир эле жылдын ичинде 4 өзгөртүү киргиздиңер да ушуга. Башта бул мыйзам аябаганда бир жеткиликтүү деңгээлде эле да. Бул мыйзамды колго кармагандан адамдар чочулайт эле да. Азыр эшик ачылып кетти да. Кандай дейсиз? Өзүңүз деле салыштырып атасыз да. 30 жылдагы баштагы кызмат менен азыркы кызматты салыштырып атасыз да, башка да. Сиз жакшы билесиз го, биздин кызмат чисто узкоспециализированный. Но информацией пользуются многие. Биз маалыматты только в пределах өзүбүздүн компетенциядан эле алабыз, если керек болсо. А так, Но мындай, Жомарт Кумарович, чыгып кетип баратат да. Чыгып кетип баратат. Азыр бир коллегабыз айтты го, ушу блогерлерди аябай катуу колдонуп кетип баратасыңар да. Бизден чыккан жок деп коюп атасыңар да. Адакан кимсиз? Бизде блогерлер жок биздин кызматта. Биздин кичинекей чакан кызмат, билесиз. Ортомчулар бар. Биз техникалык колдо только защитаны колдонобуз. Средства нападения деген жок, билесиз да. Ортомчулар бар да. Мына мамлекеттик күзөт органдарынын милдеттери 12-беренени караңыз. 10-чу